Ысык көлдө Заматта 3 айылдаш жан берди. Жетөгүз районунун Липинка айылында бир түндө 3 айылдаш каза тапты. Кошуналардын айтымында алардын каза тапканын 2-3 күндөн кийин гана билишкен. Ошол күндөрү айылда бороон болуп жаткан. Анан 1962 жылы туулган тургундун үйүнүн морунан түтүн чыккан эмес. Эмне үчүн от жакпай калды деп ойлогон кошуналары үйгө кирип жансыз денелерди табышкан. Болжол менен алар каза болгондон кийин 3 күндөн соң жансыз денелер табылганы айтылууда. Алардын арасында 1971 жылы туулган тургун үй бүлөлүү, калганы жалгыз бой болушкан, дешет айылдаштары. Ысык көл облустук милициясы билдиргенде 2024 жылдын 21 декабрында саат 17:25 чамасында Жетөгүздүн Липинка айылында жайгашкан даректердин биринде 3 адамдын жансыз денелери жаткандыгы боюнча кабар келип түшкөн. Окуя болгон жерге Ысык көл ОИПтин жана Жетөгүз РЭИПтин ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, Липинка айылындагы үйлөрдүн биринде 1962 жылы туулган ПС аттуу жаран, 1971 жылы туулган БС аттуу жаран жана 1979 жылы туулган МА аттуу тургундардын жансыз денелери табылган. Кароо учурунда 2 бөлмөлүү үйдүн сырткы бөлмөсүндө от чаккан печкадан чыккан жүгүртүнүн кесепетинен үйдүн ички төбөсү жагынан өрт чыгып, 2 устун күйүп, үйдүн ички төбөсү полго урап түшкөн абалда болгон. Маркумдардын жансыз денелери үйдүн ички бөлмөсү. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кечеки өзбекстандык блогер боюнча чыгарган видео Өзбекстандын сайттарында дагы резонанс жаратып, ал блогер кыргыз элинен кечирим сурады. Ал эми кайсы блогер келсе дагы, ырчы келсе дагы, ал мамлекетти жамандаганга эч кимдин акысы жок. Биз дагы Өзбекстанга барып жүрөбүз, Казакстанга барып жүрөбүз. Эки мамлекеттин дагы сөз түрдө кемчилдиги болот. Ошол кемчиликтерди биз дагы айтып аткан жокпуз да. Ал жака барабыз, сейин көрөбүз, келебиз деген нерсе да. Үчүнчүдөн, бул иш чараны уюштурган Лутфулла Бусурманкулу болот. Азыркы учурда КТРКдагы улуттук музыка телеканалынын директору. Бул Лутфулла акабиз өзүнүн номер 1 жыл мыктылары деген иш чарасы бар. Жыл сайын акчага сатып өткөзүлө турган иш чара. Ошол иш чарасын улуттук музыка сыйлыгына аралаштырып жибергендиги үчүн сөз түрдө жоопко тартылыш керек жана кызматынан кетиш керек. Бул жерде ишти ача турган болсоң чоң акча жана чоң коррупция жатат да. Чоң сырдын жүзү ачылышы мүмкүн. Ал эми Лутфулла Бусурманкулу акабиз башка жактан келген ырчыларга, башка жактан келген блогерлерге жылдын мыкты принцессасы, жылдын мыкты ушундай деген да сыйлыктарды бериптир. Бизде Бекборбиев агаларыбыз бар, Сыймык Бейшекеев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Гүнүр Сатылганова эжекелерибиз бар. Дал ошол эжекелерибиз жаңы өсүп келе жаткан жаш муунун колун кармап сыйлыктарды тапшырса болбойбу? Сөз түрдө Казакстандан келип тапшырыш керекпи? Өзбекстандан келип тапшырыш керекпи? Бунун зарылчылыгы эмнеде деген маселеде Лутфулла акебиз сөз түрдө кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек жана кызматыңыздан кетишиңиз керек. Лутфулла Бусурманкулу элден кечирим сурасын деген сөздү комментарий. O'zicha bu narsa u darajada qimmat emas. Mana ko'rishinglar mumkin. Urizori podvoliga tushsanglar, mana qalashib yotibdi bunaqa narsa. Juda qorong'i ekan, освещение yo'q. Mana qaranglar, hamma joy qop-qorong'i. Bo'lmasam biz eng sentralroq joylarda yuribmiz. Bu примерно bu Avayskiga o'xshagan joylar. Yerlar mana bu samolyot yomon qo'rqitdi lekin. Nomi короче tez yetdi. Tedro yetib ham. Samolyot yili 1301-yildan ishlab chiqarilgan ekan. Avtobusdan 6 sm kattaroq ekan. Oynasini ko'ringlar mana. Alloh uylarga non soladigan idish bo'lardi. Shunga o'xshab ekan. Juda qorong'i ekan, освещение yo'q. Mana qaranglar, hamma joy qop-qorong'i. Bo'lmasam biz eng sentralroq joylarda yuribmiz. Bu примерно bu Avayskiga o'xshagan joylar.